Бул программа көп кырдуу жана өтө маанилүү, анчалык жөнөкөй болбогон дүйнөлүк каатчылыктын мезгили жана кесиптердин кесилишпестиктеринин чегердиктери жөнүндө. Дипломат Слайв долбоорунда ким күн сайын эл менен жакындашуу тапшырмасын, түшүндүрүүлөрүн жана кызматташуулардын негизинде аткарса, биз алар менен жолугушабыз. Сәл сага болгон сүйүү, курулуш топторундагы жумуш жана Бауыржан Момушұлы жөнүндө Кубанын Казакстандагы элчиси Эмилио Певеда Пупо өткөрүп жибербеңиз. Куба бул Кариб булуңу. Рахаттанып эс аласың. Кубада башка эмне бар? Башка эч нерсе айта албайм. Бирок куда болгон эмеспиз. Кубада. Башка эч нерсе айтабыз, бирок болгон эмеспиз Кубада. Куба тууралуу айтсам, алардын биз менен мамилеси болгонун билбейм. Арал өзү коммунизм убагында Орусияга көз каранды болгон жагдайы бар. Туризм ал жакта жакшы өнүгө элек, ал жылуу өлкө, бул жагы сонун. Я учился в Московском государственном институте международных отношений, МГИМО. Я выпускник МО факультета. Мен Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунда окугам. Мен эл аралык факультетинин бүтүрүүчүсүмүн. Институтту 1987 жылы аяктагам. Көп убакыт өткөндө сезилгени менен ал учурдагы деле эсимде. Ошондой эле курулуш топторунун катарында Казакстанга келген биринчи сапарымды дагы жакшы эстеп калгам. Анда 3 күн поездде жүрүп келгенбиз. Моего первого визита в Казахстан, когда я участвовал на стройотряде. Я здесь, в Казахстане, в 1983 году, летом, поездом приехал после, по-моему, 3 дня поездки на поезде. Мен Целиноград облусунда, Целиноградтын өзүндө иштегем. Биз мында ферма курганбыз, оңдоп түздөө иштерин аткарып, дубалдарды сырдаганбыз. Красили стены, нас объединяет тесные дружеские, братские, я бы сказал, связи, которые глубоко уходят в историю, совместной истории наших стран. Нас соединяет или объединяет очень красивую историю дружбы и сотрудничества, да, потому что из тех времен много кубинцев учились у вас, подготовили здесь как Бизди бир туугандык тыгыз мамиле бириктирет. Ал байланыштардын тамыры биздин мамлекеттердин тарыхынын терең катмарында сакталган. Бизде билим берүү, маданият жана саламаттыкты сактоо жаатында кызматташууга чыныгы базар бар. Жакында эле Куба менен Казакстандын башкы прокуратуралары ортосундагы кызматташуу келишимине кол коюлду. Айтмакчы, Кубада ага жакында кол коюшту. Андан тышкары юриспруденция жаатында өз ара көмөктөшүү жөнүндө келишим түзүүгө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Между генеральными прокуратурами Кубы и Казахстана на Кубе, кстати, подписали недавно договор. Еще ведется переговоры для того, чтобы подписать другие договоры на взаимной помощи в области юриспруденции. Así que muchas gracias a ustedes también por el esfuerzo que han realizado, porque sé que viajar de Cuba acá es complicado, uno se cansa, pero están aquí, guapearon, hicieron el curso y además están conociendo y están creciendo como personas y como especialistas. У нас здесь был курс Генеральной прокуратуры Кубы, то есть делегация. Бизде мында Кубанын башкы прокуратурасынын курсу болгон. Анда Казакстанга абдан олуттуу чоң делегация келген. Алдыбызга Кубанын башкы прокуратурасынын, шаарлар менен провинцияларынын прокурорлору келди. Ошол курс жана иш сапары Куба менен Казакстандын башкы прокуратуралары Гаванада кол койгон кызматташуу келишиминин алкагында маанилүү делегация болду. Анда болгон жабылуу аземи грамоталарды тапшыруу иштин башталышы гана десек болот. В марте месяце в Гаване. А это только первые шаги. То, что было здесь во время закрытия, вручения грамоты, все это только первые шаги. Я приехал в Казахстан 4 ноября
прошлого года. Мен Казакстанга өткөн жылдын 5 айынын 4-үндө келгем. Мен жергиликтүү климатка абдан тез ыңгайлаштым. Анткени сиздердин климат чындап эле катаал. Кыш абдан суук келет. Бул тууралуу эмне деп айтсам болот? Кубалыктар үчүн сиздердин кыш өзгөчө кубулуш. Бул биз үчүн экзотика. Анткени бизде жайында деги эле жыл бою ысык болуп турат. Бирок менин Москвада 5 жыл окуганымды, андан соң 4 жыл Украинада иштегенимди эске алганда, мен суукка бир аз көнүп калгам. Учитывая, что я учился 5 лет в Москве, и потом работать тоже где-то около 4, то есть 4 года на Украине тоже, я уже немножко привык. Мне нравится прежде всего музыка и танцы, да, то есть... Мага музыка менен бийлер жагат. Мен өзүмдү бийчимин десем да болот. Айтмакчы, колуктумдагы жакшы бийлейт. Моя супруга, кстати, тоже танцует очень красиво. Мы любим танцевать. Особенно сальса, ну, все кубинские ритмы, потому что на Кубе есть разные ритмы, да? Не только сальса, то есть... Биз бийлегенди жакшы көрөбүз, өзгөчө сальсаны сүйөбүз. Бирок башка кубалык бийлер да жагат. Анткени Кубада түрдүү ритмдер бар. Сальсадан башка дансон, чача, гансонете, румба сыяктуу түрдүү ритмдер бар. Мен бүгүн сиздерди музыкант менен тааныштырам. Анын аты жөнү Александр Авреу. Ал жана анын ансамбле Havana de Primera деп аталат. Ал Кубанын азыркы таптагы атактуу музыканттарынын бири. Атайын сиздер үчүн биз бир аз бийлеп коелу. Знаменитых музыкантов Кубы настоящего времени. А специально для вас будем танцевать чуть-чуть. Ну, как мы танцуем. Да? Vengo de donde el sol calienta la tierra y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza. Мы хотим просто здесь по возможности пригласить казахстан. Биз мүмкүнчүлүккө жараша кубалык музыканттар менен ансамбльдерди Казакстанга чакырып турууну каалайбыз. Эмнеге болбосун? Биз Маданият министрлиги менен бирге Кубанын маданият жумалыгын уюштургубуз келет жана бизде Казакстандын маданият жумалыгын өткөрүүгө болот. Бул толук мүмкүн. Казахстана организовать здесь неделю кубинской культуры, и у нас можно организовать неделю казахской культуры. Это вполне возможно. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve donde el centro del dolor. ¡Bravo! У нас очень передовые научные медицинские препараты, разработанные в течение многих лет нашими учеными. Биздин окумуштуулар көп жылдар аралыгында иштеп чыгарган эң алдыңкы илимий медициналык каражаттар бар. Ал рак оорусунун көп түрлөрүн, диабет жараларын дарылоо үчүн сейрек каражаттар, вакцина жана дарылоо курстары абдан кызыктуу жана натыйжалуу. Дүйнөдө эч аналог жок. Менимче саламаттыкты сактоо, фармацевтикалык биотехнология жаатындагы кызматташуу эң келечектүү тармак. Анын албетте туризм жаатында дагы иштешүүгө болот. Здравоохранения, в области фармацевтической промышленности, биотехнологий в основном, да? И в области туризма, конечно. Мы подписали с Казахстаном договор в безвизовом режиме, да? Биз Казакстан менен визасыз режим жөнүндө келишимге кол койдук. Бирок азырынча эки жакта тең ички консультациялар жүрүп жатат. Биз жакында ратификация болот деп үмүттөнөбүз. Кол коюлган келишим ратификация боло элек. Статистика көрсөткөндөй, акыркы 4 жылда Кубага барган казакстандык туристтердин саны 2 эсе өскөн. Ал эми өткөн жылы 32%га көбөйдү. 4 года удвоилось количество.
туристов казахстанцев на Кубу. В прошлом году вырос на 32%. В области тоже балета и есть тоже огромный потенциал для сотрудничества. Вы, наверное, в курсе, что Кубинский национальный балет... Балет жаатында дагы кызматташууга сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин Куба улуттук балети дүйнөдөгү эң мыкты балеттердин бири экенин уксаңыздар керек. Мен Казакстандык улуттук хореография академиясын белгилеп айткым келет. Ал академиянын редактору менен да жолуккам. Ал Куба менен кызматташууга кызыктарлыгын билдиришти. Они заинтересованы в сотрудничестве с Кубой. Но мы узнали, что будет как раз Евразийский фестиваль танцев, решили приходить на театр, потому что нам действительно балет... Биз бул жакта Евразия би фестивали өтөөрүн билип, театрга барууну чечтик. Анткени ал бизге жагат. Мен сиздерге Кубада балет абдан жакшы өнүккөнүн айткым келет. Куба улуттук балети дүйнөдөгү эң мыкты балеттердин бири. Кубада балет жана би салты абдан кеңири таралган. Кубанын улуттук балет мектеби дүйнөдөгү эң чоң мектеп. Анын Гаванадан тышкары башка шаарларда дагы филиалдары бар. Это самая большая школа в мире, и который имеет, то есть находится не только в Гаване, на столице, но и в других городах тоже имеет филиалы. У нас, то есть лично... Жеке мага балет бийчилер менен балериналардын жан дүйнөсүн көркөм чагылдыруусу катары жагат. Бизде да жыл сайын ар түрдүү фестивалдар өтөт. Танцоров и балеринов у нас проходят тоже ежегодно много фестивалов. Дети на Кубе в центре внимания государства. Балдар Кубада мамлекеттин негизги көңүл борборунда турат. Биз дагы жалпыбыз көңүл бурабыз. Балдар биздин мамлекеттин келечеги, адамзаттын болочогу. Биздин өкмөт балдарды тарбиялоого зор ресурс бөлөт. Бизде мектептеги 1-класстан тартып университетке чейинки окуу, ал гана эмес докторантура жана магистратура дагы акысыз жана баарына жеткиликтүү. Даже докторских и магистратуры тоже бесплатно, всем доступно. Я Мен көп балалуу атамын. Биздин 5 балабыз бар. 2 кыз, 3 уул. Алардын баары биз менен Казакстанда жүргөн Эрнесттен улуу. Эрнесто, который с нами здесь в Казахстане. Его зовут Эрнесто, как Эрнесто. Анын аты Эрнесто Че Геваранын атынан Эрнесто деп коюлган. Мен уулум жана коңшулардын балдары менен ойногонго убакыт тапканга аракет кылам. Биз футбол, бейсбол ойнойбуз. Мен аларды бейсбол ойногонго үйрөткүм келет. Анткени силерде бейсбол таптакыр жок. Бейсбола вообще нету. Здесь речь идет о борьбе за независимость 19 века. А Хосе Марти как раз. Мында 19-кылымдагы көз карандысыздык үчүн күрөш жөнүндө сөз болуп жатат. Ал согушту Хосе Марти жетектеген, аны уюштурган. Дүйнөдөгү көз карандысыздык үчүн эң алгачкы күрөштүн башында туруу үчүн революциялык партия түзгөн. Бизде мындай ой бар. Бул биздин эле эмес, Куба менен Казакстандын досторунун кыялы десек болот. Ал ой Казакстанда биздин улуттук баатыр Хосе Мартиге монумент куруу. Ал эми Кубада казак баатыры Бауыржан Момушулуна эстелик тургузуу. Сиздер билип алыңыздар, Кубада Бауыржан Момушулу кабыл алынган. Ал гана эмес 60-жылдары Жолдош Фидель тарабынан чакырылган. Анткени ал Момушулуна сиздердин элдин, казак элинин чыныгы баатыры катары эсептеген. Элдик баатыр катары кабыл алышкан. Анын кеңири визиттик программасы, жолугушуулары болгон. Ал бизде лекция окуган. Менимче так ошол сонун окуя бизди бириктирет деген ойдомун. Даже приглашен в 60-е годы товарищем Фиделем.